3 көбөйтүү 0,25 бүтүн санды ондук бөлчөккө көбөйтүү керек. Көбөйтүндү канчага барабар? Алгач видеону токтотуп туруп, амалды өз алдынча аткарып көр. Андан кийин биргеликте бул амалдын көбөйтүндүсүн эсептөө үчүн бир канча жолдорду пайдаланып көбөйтүндүнү эсептеп көрөбүз. Мисалы, бүтүн санды ондук бөлчөккө кантип көбөйтөбүз? Же анын негизги мааниси эмнени түшүндүрөт? Же болбосо бул амалды аткарууда жөнөкөй бөлчөктүн буга кандай тиешеси бар сыяктуу маселелерге токтолуп, бул амалдын көбөйтүндүсүн эсептейбиз. Биринчи көбөйтүүчү 3, ал эми экинчи көбөйтүүчү 0,25, анын бүтүн бөлүгү 0, демек бөлчөк бөлүгү кандайдыр бир мааниге ээ. 25 бул жүздүк үлүш. Демек 3 көбөйтүү 25 жүздүк үлүш деп жазып алсак болот. Жүздүк үлүш. Кыскартып жазып коеюн. 25 жүздүк үлүштүн 3-өө дегенди түшүндүрөт. Анда 25 жүздүк үлүштүн 2-өө бул 50 жүздүк үлүш, ал эми 3-өө 75 жүздүк үлүшкө барабар. Демек 75 жүздүк үлүш. 75 жүздүк үлүш ондук бөлчөк түрүндө жазганда кандай санга барабар? Ал 0,75ге барабар. Демек бул сандын көбөйтүндүсү 0,75ге барабар. Ошол эле бул жерде берилген ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алсак кандай болмок? Анда бүтүн саныбызды жазып алабыз, 3-тү көбөйтүү керек 0,25, бирок аны жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтүп алабыз. 0,25 жөнөкөй бөлчөгүнө барабар. Демек 3-тү 125ге көбөйтүү керек. Анда 125тен 3-өөнү кошсо, 125 кошу 125 кошу 125 бизге кайра эле 175 жөнөкөй бөлчөгүн берет. Аны ондук бөлчөк түрүндө жазса 0,75. Же болбосо бул жердеги бүтүн санды дагы эгерде бөлчөк түрүндө, жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок кандай болмок? Бул 3 бүтүн. Аны бөлчөк түрүндө көрсөтүү үчүн анын бөлүмүнө 1ди жазып алуу керек. Алымы 3 боюнча калат. 3-тү 1ге бөлсө 3 негизги бүтүн сандын мааниси өзгөрбөйт. Аны көбөйтүү керек 100дөн 25ге. Жөнөкөй бөлчөк түрүндө көбөйтүүнү аткарып жатабыз. Жөнөкөй бөлчөктөрдүн көбөйтүндүсүн эсептөө үчүн анын алымын алымына көбөйтүү керек. 3-тү 25ге көбөйтсө 75, 1ди 100ге көбөйтсө 100, 100дөн 75, ал кайра эле 0,175ге барабар. Демек, бул амалды кандайдыр бир жол менен чыгарса дагы, анын көбөйтүндүсү кайра эле 0,175ге барабар. Ал эми бул жердеги 100дөн 25 бул бөлчөктү кыскартып ала турган болсок кандай болмок? 100дөн 25 анын алымын дагы бөлүмүн дагы 25ге кыскартабыз. Анда бул бөлчөк 4дөн 1ге барабар. Демек, бул жердеги 3 бүтүндү көбөйтүү керек 4дөн 1 бөлчөгүнө. 4дөн 1 жөнөкөй бөлчөгүнө. 3 көбөйтүү 4дөн 1. 4дөн 1ден 3-өөнү кошуу керек. Демек, ал кайра эле бизге 4дөн 3 жөнөкөй бөлчөгүн берет. 4дөн 3 бул жердеги жооп жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алдык. Бирок аны дагы ондук бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсок, ал деле кайра 0,175ге барабар. Демек, бул жоопту эсептөө үчүн колдонгон ар бир жолдун баары эле бизге туура жоопту берет. Анда дагы бир мисал аткарып көрөлү. Бул жолкусунда 2 ондук бөлчөктүн көбөйтүндүсүн эсептейбиз. 0,4 көбөйтүү 0,3. Алгач видеону токтотуп, бул амалды дагы өз алдынча аткарып көр. Анын көбөйтүндүсү канчага барабар? Анда эмесе кеттик. Бул амалдын көбөйтүндүсүн эсептейли. 0,4 ал 4 ондук үлүшкө барабар. Ондук үлүш. Жана аны
жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтө турган болсо, ал 10дон 4 жөнөкөй бөлчөгүнө барабар. Ал эми экинчи көбөйтүүчү бул 0,3. Демек ал 3 ондук үлүшкө барабар. Ондук үлүш. Аны дагы жөнөкөй бөлчөк түрүндө көрсөтсө, ал 10дон 3кө барабар. Демек, 2 ондук бөлчөктү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алдык. Жана алардын көбөйтүндүсүн эсептесек болот. 2 жөнөкөй бөлчөктү көбөйтүү үчүн алардын алымына көбөйтүү керек жана бөлүмүнө. 10ду 10го көбөйтсө 100. 4тү 3кө көбөйтсө 12. Көбөйтүндү 100дөн 12ге барабар. Аны ондук бөлчөк түрүндө жазып көрсөтсө, ал 0,100дөн 12ге барабар. Бул жерде көрүп турганыбыздай, көбөйтүүчүлөрүбүздө үтүрдөн кийин 1 сан, үтүрдөн кийин 1 сан бар. Ал эми бүтүн бөлүктөрү 0. Демек биз ондук бөлчөктөрдүн бөлчөк бөлүгүн гана көбөйтүп жатабыз. Жана 2 бөлчөк бөлүктөгү санды көбөйтсөк, алардын көбөйтүндүсү дагы бизге бөлчөк бөлүгүндө гана жазылды. 4тү 3кө көбөйттүк, ал 12ге барабар болду. Жана аны биз ондук бөлчөктүн бөлчөк бөлүгүндө гана жазып көрсөттүк. Бирок мен силерге 2 ондук бөлчөктү көбөйтүүдө алардын көбөйтүндүсүн эсептөө үчүн ондук бөлчөктөрдү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алып, көбөйтүндүнү эсептеп, жана чыккан көбөйтүндүнү ондук бөлчөк түрүндө көрсөтүүнү сунуштамакмын.